Бишкектин Октябрь районундагы үйлөрдүн биринен эркек кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, куткаруучулар 8-Кичи районунда жайгашкан батирдин бекилип калган эшигин ачышканда, батирдин ичинен 1950-жылы туулган П.И. аттуу эркек кишинин жансыз денеси табылган. Маркумдун сөөгү Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп берилген. Эшикти ачууга 4 куткаруучу тартылган. Кыргызстанда күйүүчү май дагы 1 сом 30 тыйын, 1 сом 70 тыйынга кымбатташы мүмкүн. Буга 1-сентябрдан тартып Орусия Кыргызстанга экспорттук төлөмү менен күйүүчү жана майлоочу май ташып келе баштаганы себеп болот. Бул жаңылыктан улам Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары кайрадан жол кирени жогорулатуу зарылдыгын айтып чыгышты. Тетиктердин көбү кымбаттады. Мындан тышкары 3000 турган май азыр 5000ден сатылууда. Маршрутканы ижарага алып иштеген кесиптештерим бар. Алар ижарага 1200 сомдон төлөп, үйүнө 300 сом менен кетип жатышат. Айла жок, иштеп жүрүшөт. Башка жумуш жок, улгайып калышты, деди Мелис Курманалиев аттуу айдоочу. Анын айтымында ал иштеген 106-каттамдагы кесиптештеринин көбү иштен кетип, азыр 80 маршруттук таксинин 35-и гана калды. Албетте акча жетпейт. Айла жок, иштеш керек. Башка жумушка кетсекпи деп ойлонуп жатабыз. Болбосо Орусияга же Европага барып жүк унааларын айдоо керек. Ал жерде айлык жакшы деп айтып жатышат. Азыр ушул темада сүйлөшүп жатабыз, деп кошумчалады ал. Москвада дарыланып жаткан саясатчы Өмүрбек Бабанов 5-сентябрда Кыргызстанга кайтып келди. Кактус медиа жазгандай, ал мекенине машина менен келген. Августтун аягында жасалган операциядан кийин дарыгерлер Өмүрбек Бабановго учак менен белгилүү убакытка чейин учууга тыюу салышкан. Ошондуктан экс-премьер жерде жүрүүчү транспорт менен үйүнө кайткан. Эске сала кетсек, 27-июлда Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Өмүрбек Бабанов ден соолугуна байланыштуу УКМКнын абагынан бошотулган. Ал зарыл болгон дарылоону чет өлкөдө алышы керек болгондуктан 10 августта өлкөдөн чыгып кеткен. Лос-Анджелес шаарындагы Азиялык эл аралык кинофестивалдын чакыруусу боюнча телесериалдар менен байланыштуу жаңы эл аралык долбоорду презентациялоо үчүн Даңазалуу Доор телесериалы боюнча кеңири таанылган белгилүү актриса жана продюсер Мерием Узерли Бишкекке келди. Белгилей кетсек, Мерием Узерли Кыргыз өлкөсүнө Азиялык эл аралык кинофестивалдын чакыруусу боюнча жаңы эл аралык долбоорду презентациялоо үчүн келген.